Диний тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги Жогорку Кеңештин депутаттарынын көкпөр оюнуна тыюу салуу боюнча пикирлерине комментарий берди. Март айында Нооруз майрамын белгилөө үчүн пландаштырылган көкпөр оюну боюнча салттуу иш-чараны убактылуу токтотуу чечими кабыл алынган. Агенттик муну менен көкбөрү оюнуна толугу менен тыюу салынган эместигин билдирет. Бул көкбөрү оюну кыргыз эли үчүн, маданияты, каада салттар үчүн чоң мааниге ээ экендигин агенттик түшүнөт. Бирок спортчулардын ден соолугу жана коопсуздугу көбүрөөк маанилүү деп эсептелет. Мамлекеттик агенттик кабыл алынган чечимге түшүнүү менен мамиле кылууну жана бардык катышуучулардын коопсуздугун, бакубаттуулугун камсыздоого багытталган чараларды колдоону өтүнөт. Ошондой эле жакын арада мамлекеттик агенттик көкбөрү федерациясы менен биргеликте кызматташуу келишимине кол коюу маселесин иштеп чыгаарын, анда жоопкерчилик тууралуу нормалар так жазылаарын айтты. Мындан башка көкбөрү боюнча калыстарды оюнчуларды жаңы эрежелерге окутуу пландалып жаткандыгын кошумчалайт.